Ассаламу алейкум, туғандар. Видеонun обложкасынан жана темасынан түшүнүңүздөр болуш керек. Бул чыгарылышыбызда биздин каарманыбыз, коногубуз Москва шаарында Яндекс таксиде эконом тарифте Kia Rio үлгүсүндөгү машинаны айдап такси кылган Өткүр мырза менен сөз кылабыз. Бир айда август айы, ушул 2023-жылы август айы 368.700 рубльга так азыр деле өзүң деле живой көрсөтөбүз. Өткүр өзү айтып берет. Мунун ичинен биз бензинди санайбыз, квартплатаны санайбыз, аренданы санайбыз. Ар бул чисто буга канча акча калган, ушулардын бардыгын алдыңкы мүнөттөрдө сиздерге көрсөтүп, айтып деп сүйлөшүп чалдырып беребиз. Биз менен бирге болуп, лайктардан басып, каналга каттала элек болсоңуздар, катталып туруңуздар. Азыркы учурда Өткүр өзү мага оператор болуп атат. Биз анда акырын менен баштай берели. Видеонун баш мелле силерге туугандар мен Атаман такси паркын сунуштап кетейин. Бул парктын комиссиясы 2,5%. Акчаңыздар 24 саатка моментально эч кандай чектөөсү жок, эч кандай комиссиясы жок, чечип алсаңыздар болот. Таксиге текшерүү полный пакет документтер жасалат. Ключевой лист, лицензия, страховка, там жаңыдан чыккандар үчүн кисартка жардам берилет. Сити Мобилге жана Яндекске болуп беришет. Экономдон Майбахка чейин Россиянын бардык аймактарынан кошулуп иштесеңиздер болот. Экспресс доставка, курьер, грузовой ал тарифтер деле бар. Анан таксопарк ар бир ай сайын акчалай розыгрыш уюштуруп турат. Төмөндөгү телефон номерлерге чалып, Аким Кежи YouTube каналынан Гүлжигиттен чалып атабыз деп таксопаркка кошулуп жумушту кылып жүрөңүздөр. Барыңыздарга ийгилик. Короче, Өткүр мындай кылалы. Экөөбүз жаңы эле тааныштык. WhatsApp'тан жазды, ушундай аке, ушул эме менен доходу менен сиз менен бөлүшүп айтып деп көрсөтүп, кичине маалымат таратсак болобу дегенден, хорошо дедим, кел дедим, азыр үй жакка келди. Мынаке өзүнүн Kia Rio автоунаасы арендага айдайт экен. 1800 рубльдан дедиң, а? 1800 рубльдан. Өткүр өзүң жөнүндө бир кыскача айтып өтчү. Кимсиң, каяктансың? Мен Өткүрбек, Ош областынын Кара Суу районунун Сабай айылынан болом. Сабай. Жашым 1998 жыл болом. Ушу Москва шаарында таксиде 1 жылдан бери иштейм. Яндексте. Эконом. Сен ушу жалаң экономдо иштейсиң? Эконом. Комфорт плюс аларды көргөн жылайың жок? Бирдей эле болду да. Бирдей эле, а? Так, эме кылалы. В принципе, 368 менен сен жабып аткан болсоң, сага комфорт плюс бизнестерди көрүштүн кажети деле жок экен, туурабы? Так, машинаң ток арендага айдайт экенсиң. Выкупка тоже жылайың жок экен. Аренда выгодно. Выгодно аренда. Анан дагы бул бир схемасы бар экен. Мына жакты 2,5 ай сайын кирди чыкты кылып турат экен. Кыргызстанга, 3 айда бир кирди чыкты кылып турат экен. Ооба. Мекенине барып, үй бүлө бала чакасын көрүп, анан кайра келип дагы 3 ай жырына иштеп, жакшы амбициялар менен, жакшы күч менен, жакшы сагынычтарды таратып келгенден кийин дагы биз выходной өзүн пахат этип коет экен да, анан барып эс алып келет экен, э? Так, Өткүр мындай кылалы, экөө сөздүн башында сразу эле телефонуңа кирели дагы 368ди көптөр ишенбей шок болуп атат. Негизи комфорт плюс бизнесте деле билбейм, мындай жапкандар барбы жокпу. Өзүң бир көрсөтүп кой, анан немени дальше маегибизди уланталы. Мынакей туугандар, бул сиздерге эч кандай фото, скриншотторду коюп олтурбайм. Өткүр өзү сразу эле таксометрин ачып атат, таксопаркына кирип атат. Анакей азыр көрөбүз. 2023-жылы август айында Өткүрдүн эмесини жанакы тапкан эмесин көрсөтөбүз сиздерге. Мынакей месяц дегенге кирди. Месяц дегенге кирип туруп августты басты. Мынакей августты басты. Көрүп турасыздар. 368.728 рубль дейт. Бул август айы. Калган айларында анча иштебедим дейт. Бул августта эме болуп турат. Ооба. Эми көрдүңүздөр. Азыр биз ушул жерден эми сүйлөшүп баштайбыз. Мынакей живой зрительдер көрдү. Эми Өткүр айт. Ушул август айы 2023-жылы. Сен кандай иштедиң? Выходной жок. Же выходной кылдыңбы? Жок. Иш кече бир жумадан ашты, 10 күн болду. Рейтинг түшүп кетип заказ берип жатты. Короче, бир заказ менен экинчи заказдын интервалы алыстап кетти, э? 40 мүнөт, 35 мүнөт болуп кетти. Ошону менен ошончо жаптың.
10 күн ошондо азыр 74 көтөрдү. Бирок выходной жок иштедиң, э? Все, түшүнүктүү. Эми кеттик. Примерно мындай санайбыз биз. 368 миң өткөр август айын жааптырсың. 368 миңден машинаң 1800 рубльдан, э? Аренда. 1800 рубльдан. Калькуляторуңа кире албайсыңбы? 1800дөн 31 күнгө көбөйтүп көрчү. 55.800 бул арендаң. Жаттап туралы. 1200дөн бензин куясың. 1300дөн куясыңбы? Аха. 40.300 дейт. Буга жана 55.800ду кошом. 96 миң. Так, квартплатың, ладно, допустим, бул бойдок өзү койко место дегенде дагы 6 миң санап коёр эле. Бесплатный квартирам. Квартирасы дагы бекер экен, акысыз экен Азамат. Так, еще эмнени санайбыз? Тамак ашты грубо бир бул үйдөн жейт экен. Көчөдө чайхана же бир нерседе жүрбөйт экен. Продукт алып, тамак жасап, Үйдөн тамак ашып жейт. Грубо 10 миң санап коесок тура болобу? Зрительдер деле өзүңүздөр комментарийден жазып кетиңиздер, оюңуздарды 10 миң эмеге санадык. Ошондо аренда, бензин, тамак аш, анан анча-мынча мелочь, штрафтар, машина мойкасы, майда чөдөлөрдүн баарын алганда грубо 100 миңди алып салалы, макулсуңбу? Штраф 100 миң. 100 миңди алып салганда 368ден 268 болот атпайбы? 268 миң бир айда жааптырсың. Эми менде суроо да, могу зрительдерге, көрүүчүлөргө, комфорт плюста иштегендер ким иши кылып, мен андан көбүрөөк жаптым дегендер. Бул 268 бул грязь эмес, таптазасын санап атабыз. Грязьны өзүңүздөр көрдүңүздөр 368. Андан көбүрөөк жапкан дегендер барбы? Мен лично көрө элекмин, уга элекмин. Мен өткөргө эмне дейт элем? Өткөргө эң эле башы мен ушул тапкан акчасыны молодец, Азамат жигит экен, берекесин берсин дейм. 100 эселеп, 10 эселеп берекесин берсин да. Ушундай бир мындай целди коюп өткөн, максатты коюп өткөн принцип менен Кыргызстанга барып мекенге эл жерин көрүп, үй бүлөсүн көрүп, сагынычын таратып, дагы бир жакшы демгүч менен келип, дагы 3 айда өзүнү бир аз напрягать этип коюп, нормальный сумманы чөнтөккө салып кетет. Анан дагы айта кетчү нерсе, мен буну көрүп, могу телефондагы мени көрүп ишенип атам. Мен көрбөгөн дагы эме бар экен, бул еще плюс анча-мынча заказдар от борта дагы чыгат, и плюс анча-мынча эмелер болуп турат дейт. Аларды грубо дагы примерно 20 миң санап койсоң деле нормальный акча болуп атат. Туурабы? Өткөр, эми билбейм, сен кандай иштейсиң, кандай график менен иштейсиң? Айтчы, эрте менен иштейсиңби? Мен эрте менен 5те чыгам ишке. 5тен саат 10:30-11ге дейин. Эрте мененки 10:30-11ге чейин. Анан үйгө кирем. Саат 10да кайтып, биринчи домой жагам үйгө. Ошо мен 11ге үйгө барам. Үйгө барып чай ичип, эс алып, кайфтен чаңга малла чыгып иштегем. Ошондо сен обедтен чамда саат 11ге деп иштейм да, грубо. Эрте мененки кечки пикти кармайт экенсиң да анда, 2 пикти. Эгерде ким Москвада таксопарктары болсо, буну таксопаркка подключение кылып, анан кийин жанагы розыгрыш кылсаңар, кимге иштесе биринчи орунга мондай белектесеңер, иштешип көрөт. Желаниясы бар экен. Любой призиңерди алып кетет го дейм. Бул тем более август айы жанакы интервалдар менен анча-мынча жумуш болбоду дейт. А так рейтинг түшүп. Рейтингдин айына. А так мен түшүнүп койдум, 400 мен деле жаап коет экенсиң, Рейтинг 54-кө түшүп калдым да, заказ бербей койдум. А так рейтинг стабилдүү болуп атканда, заказдарды кылып аткарып неме кылып атканыңда тез берет. Балким ошо 400 мен жаап коймок экенсиң да. Ана приоритетте 1ге түшүп калды. Охо, рейтинг түшүп кетти, активность, приоритет жаман неме кылган, кыскан экен да. 12 күн иш болбоду да. 12 күн, короче,
слабый экен да 12 күн, ну ничего, мындан бул жака ийгилик, аккаунтың эч качан жабылбасын, аман эсен жумуштай кылып жүрө бер. Ушундай кылып биздин канал аркылуу өзүңдүн эмең менен бөлүшкөнүң үчүн сага рахмат. Убакыт таап мында келип маек куруп бергениң үчүн дагы бир жолу тапканыңа берекесин берсин. Ошол туугандар, биз сиздер менен ушул жерден жыйынтыктап коштошобуз. Кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Барыңыздарга ассаламу алейкум. Өткүр мындай кылып коелу. Опа, болду.